программаларды өтөбүз. Ошол боюнча менин маалыматым жок да, ошол боюнча да программа менен балким бөлүшүп койсоңуздар жакшы болмок. Болот. Азыр мен биринчи сабакка катышпай, экинчи сабакка катышпай калгандар деле биринчи сабакты, экинчи сабакты көрсө болот. Запись сакталган. Аны дагы мен көрсөтөм азыр. Макул, рахмат. Баштай берет окшойбуз. 63-кө жетип калдык. Дагы бир 20га жетпеген катышуучубуз бар. Алар улам кошулганы келгенин кошо беребиз. Дагы бир жолу баарыңыздарга кутман күнүңүздөр менен. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Буга чейин кимде эмне суроо бар десем, бир канча суроолор айтылып өттү. Ошого мен азыр Google дискти ачып көрсөтүп, анан сизге түшүндүрүп айтайын. Мен жалпы эле экранымды бөлүшөйүн. Ошол жерден Google дискти айтып алайын. Бул Google дискте азыр жабык туруп атат. Себеп дегенде бизде программисттерибиздин бир канча жумуштары болуп атат, ошолор бүтө элек болуп атат. Бул убактылуу маселе. 1-2 күн ичинде алар жумуштарын бүтүрсө, кайрадан ачып коюшат. Анан ошо ачкан кезде тапшырмаңыздарды жүктөп, кээ бириңиздер кошуло элек болуп атасыздар. Жетишип калгандар кошулуп калды, жетишпей калгандар бир аз күтүп атат азыр. Ачылган кезде кошулуп каласыздар. Кошулганда биринчи, экинчи күнүн тапшырмаларын эмне кылабыз дегендер, ошол кошулган күнү деле биринчи, экинчи тапшырмаларды көрө аласыздар. Ал жерде эч кандай маселе болбойт. Андан тышкары ошо тапшырмалардын мөөнөтү белгиленген эмес. Каалаган мөөнөттө бере берсеңиздер болот. Эми кечиктирип эле дегеним. Мындан кийинки бардык өзүнүн нормасына келип калганда ар бир тапшырмага мөөнөт коюп баштайбыз. Мен ойлоп атам 2 күн же 3 күн мөөнөт берип турабыз. Бул бүгүнкү сабактын тапшырмасын келаткан сабакка чейинки убакка чейин мөөнөт коюп турабыз деп. Туура эле болуп коюш керек. Анан менин тапшырмаларым келип атабы дегендерге жооп берип коеюн. Мына видео кылып жибергениңиздер, YouTube'дан ссылка жибергениңиздер, монтип жазганыңыздар, саламатсыздар, рахмат. Кээ бириңиздер сунуш кылып берип атасыздар, анын баарын көрүп атам. Болгону мен ар бирине жооп берип, анан ар бирине баа коюп чыгыш бир аз оорураак болуп кетет экен. Ошого жооп бербесем дагы баарын окуп атам. Ар бириңиздердин оюңуздарды, сунушуңуздарды, жоопторуңуздардын баарын көрүп атам. Эч камсанабаңыздар. Бул жерде канча катышуучу бар деп ойлосоңуздар, азыркы жетишип калгандар эле мына могунча катышуучу бар. Дагы кошула албай тургандар дагы очередте ушундан 2 эсе дагы колдонуучубуз бар. Мунун баарын көрүп атам. Көрдүңүздөр канча көп. Болгону баягы мен жалгыз, сиздер көп болуп, андан тышкары жанагындай азыр убактылуу Google Classroom'ду жабышка туура келген маселелер болуп атат. Ошон үчүн кээ бириңиздер баягы менин тапшырмам жетти, жеткен жокпу, эмнеге жооп болбой атат, эмнеге баа коюлбай атат деген суроолоруңузга жооп ушундай болот. Бир аз чыдап. Бирок тапшырмаңыздарды сөзсүз баалайбыз. Мисалы үчүн биринчи сабакка, экинчи сабакка катышпай деген микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар. Мен жалпы микрофонуңуздарды өчүрүп койсом деле болот, бирок сиздер сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк жабылып калат да, ошон үчүн микрофонуңуздарды ачык эле коюп атам. Ар ким өзүңүздөр өчүрүп коюп турсаңыздар. Анан кимде-ким мен биринчи сабакты көрөм же болбосо экинчи сабакты көрөм десеңиздер, бул жерде биринчи сабактын видеосу, экинчи сабактын видеосу деп турат. Заданиялардын катарында эле. Ошону эле бассаңыздар эле мынтип эле ачылат. Бул жерде эч кандай монтаж жок, толук запись жүктөлгөн. Муну каалагандай түрүп, каалаган жерине коюп, көрдүңүздөр, ушул сыяктуу биздин мурунку сабактарыбызды көрүп алсаңыздар болот. Андан тышкары үйгө тапшырма деп берилгендер тапшырмаларга жооп берип кете бересиздер. Бул жалпы тапшырма боюнча болду. Анда эмесе сабагыбызды баштаардан мурун
бир аз болсо дагы мурдагы сабактарды кайталап кетели. Мурдагы сабакта эң негизгилери компьютерди кантип туура өчүрүп, туура күйгүзөбүз, ошону өткөнбүз. Андан кийин ошо файлдарды ачуу, жабуу, терезенин элементтери өчүрүү, көчүрүү, корзинага түшүп калган файлдарды кайрадан восстановить этүү, корзинага түшүрбөй удалить этүү, ошол сыяктуу файлдар менен, папкалар менен болгон иш-аракеттердин баарын үйрөнгөнбүз. Бул боюнча суроолор болсо да сурасаңыздар болот. Бүгүнкү темабыз клавиатурага токтолмокчубуз. Себеп дегенде мындан ары текст менен иштей турган тексттик процессор Microsoft Word өтмөкчүбүз. Ошого чейинки сабагыбыз бизде клавиатурага токтолобуз азыр. Мен компьютердин кээде кичине катый түшүп атат. Клавиатурага өтүүдөн мурда компьютерге түз отуруунун эрежелери бар. Ошого бир сыйра токтоло кетели. Биз деген компьютерге, эгерде жумушубуз компьютерге байланыштуу боло турган болсо, көп учурда компьютер менен отуруп иштейбиз. Эми ошо компьютерге отургандын өзүнүн эрежеси менен отурсак, биздин ден соолугубузга зыян келбейт. Позвоночник деп коебуз, ошол арка моюнубуздун эгерде ага зыян келтирип албасак, биздин ден соолугубузга зыян келбейт. Эгерде ошо аркабызга зыян келе турган болсо, бир канча көп ден соолугубузга зыян келип калышы мүмкүн. Могу сүрөттө карасаңыздар, кызыл болуп көрсөтүп турганы бул туура эмес деген сөз. Азыр сиздер ар бириңиздер отурган боюнча ушул жашыл болуп белгиленип туруп атпайбы? Ошол сүрөттөгүдөй болуп отурууга аракет кылсаңыздар, түз отурушубуз керек. Монитор менен көзүбүздүн аралыгында 50-60 сантиметр дистанция сакталыш керек. Монитордун жайгашышы, бутубуздун жайгашышы кандай болуш керек экенин жакшылап көңүл буруп, өзүбүз ушундай болуп отуралы баарыбыз. Отуруп алдыкпы? Анда эмесе улантабыз. Клавиатурага көңүл бура турган болсок, бул клавиатура ноутбукта деле, персоналдык компьютерде деле дизайнында башка болушу мүмкүн, бирок негизги клавишанын жайгашышы баары бирдей болот, окшош эле болот. Болгону ноутбукта бир аз компоновать этет дейбизби, чогултуп жыйнап койгон клавиатура болот. Персоналдык компьютерде болсо, мен азыр стандарттуу эле клавиатураны алдым. Ал могу сиздердин экрандагы көрүнүп турган клавиатура. Ушул клавиатурадагы клавишаларды бир канча блокко бөлүп карайбыз. Алар биринчи могу үстүнө көңүл бура турган болсок, мен бир аз чийип да көрсөтөйүн. Могу үстүндө кызыл менен чейин көрүнгөнү. Могу үстүндө F1ден F12ге чейинки клавишалар катар менен жайгашкан. F1, F2, F3 деп F12ге чейин. Буларды функционалдык клавишалар деп атайбыз. Бул аты айтып тургандай эле ар бир клавишанын өзүнүн функциялары бар. Мисалы, F1ге токтоло турган болсок, бул F1 бизге справканы чакырып берет, жардамды чакырып берет. Бизге жардам керек болгондо көбүнчө жардам бере турган службаларга кайрылабыз. Эгерде медициналык жактан жардам керек болсо, 103-кө чалабыз, милиция болсо 102 деген сыяктуу. Бул клавиатурада F1ди бассак, эмне жардам керек деп чыга калат. Ошол жерде бизге тиешелүү жардамдарды алсак болот. Мисалы, компьютеримде үн чыкпай атат деген сурооңуздар бар болсо, F1ди басып туруп, компьютеримде үн чыкпай атат деп жазсаңыз, сизге ошол жазган темада эмне статьялар бар болсо, ошолорду чыгарып берет. Кантип чыгарса болот, настройканы кандай кылат, эмне кылат деп.
Андан тышкары бул жерде атайын клавишалар бар. Булар клавиатуранын оң жагында жана сол жагында жайгашкан. Бул мен чийип көрсөтүп аткан клавишалар. Булар эмне кылат? Мисалы, тап менюсуна токтоло турган болсок, эгерде биз текстте иштеп аткан болсок, ал жана табуляция деп коет, абзац жылдырат. Бир абзацтык курсорду жылдырат. Эгерде биз таблицада иштеп аткан болсок, бир ячейкада турган болсок, экинчи ячейкага курсорду өткөрөт. Экинчи ячейканы белгилеп берет, же болбосо кийинкини. Эгерде ушу таблицанын аягында боло турган болсок, акыркы ячейкага барганда тапты баса турган болсок, жаңы бир строка ушу таблицанын жаңы бир катарын кошуп берет. Демек, бизден Жайнак агай, могу жагымдуу маанай деген экранды тосуп калды да сиздикинчи. могу башкалар менин экран менен бөлүшпөй турсаңыздар, мен азыр экранды бөлүшүп атканда сиздер кошо бөлүшкөндө жогоруда айткандай тосуп каласыздар. Азыр кандай болду? Меники чыкты, туура эле болду. Ооба, Ооба. чыкты агай. Рахмат. Ушинтип жардам берип туруңуздар. Бул азыр комбинация клавиш деп коет. Бир канча клавишалар бириктирип, бир канча функцияларды аткарган. Ага дагы өзүнчө токтолобуз. Азыр мен клавишалар менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Андан кийинкиси капслок. Капслок деген бул жазып аткан клавишаларыбызды баарысын чоң тамгага айландырып берет. Эгерде күйүп турган болсо, баары чоң тамга менен жазат. Эгерде өчүп турган болсо, кичинекей тамга менен жазат. Андан кийинки shift болсо, жазып аткан текстин биринчи тамгасын чоңойтушубуз керек болсо, shift'ти басып, керектүү тамганы басып, анан shift'ти коюп текстти уланта беребиз. Биз азыр Word'го текстке өткөндө дагы кененирээк дагы түшүндүрүп берем. Андан кийинкиси control. Бул control жанагы жогоруда айтып өттүм, бир канча клавишалардын комбинациясын уюштурууда колдонулат бизде. Control менен тамгаларды басып, команда аткарсак болот. Control менен shift'ти кошуп команда аткарсак болот. Control менен shift'ти кошуп тамгалар менен. Андан тышкары alt менен shift'ти кошуп дагы командаларды аткарсак болот. Control менен alt'тын ортосунда Windows деген клавишабыз бар. Көбүнчө Windows деп айтылат. Анткени бул жерде Windows'ун значогу көрсөтүлгөн. Бул дагы бизге ушу кнопканын жардамы менен кайсы бир клавишаларды басуу аркылуу бир канча командаларды аткарганга жардам берет. Буларды дагы азыр бир канча мисалдар менен көрсөтөбүз. Андан кийин могу кийинки бөлүкчөсү курсорду башкаруучу клавишалар деп айтылат. Бул өйдө, ылдый, оңго, солго кеткен клавишалар. Бул өзү стрелка көрсөтүп тургандай эле курсорду 4 тарапка жылдырат. Андан тышкары өйдө жакта home, end, page up, page down деген клавишалар бар. Бул home дегенибиз, эгерде биз саптын башында турган болсо, курсору саптын башында турган болсо, саптын ортосунда турган болсо, же аягында турган болсо башына жылдырат. End дегенибиз аягында жылдырат. Эми курсор деген эмне деген суроолор болот да. Курсор дегенибиз, мисалы WhatsApp'та сиздер колдонуп атканда, күйүп өчүп турат эмеспи, сызыкча, таякта. Анан эмне деген текст терсек, ошол жерге жазылат. Кээде мисалы сөз жазып ката кетирсек, бармагыбыз менен ошо курсорду басып туруп, керектүү жерге жылдырып кое берип туруп, өчүрүп, кайра жазып оңдоп кетебиз. Курсор дегенибиз ошо биздин экрандагы клавиатурадан жазганда жазыла турган, текст жазыла турган жерди көрсөтүп турган таякчаны айтабыз. Page up, page down деген клавишалар бир баракка өйдө чыгарат. Бир экранда көрүнүп турганчалык өйдөнкү бетке жылдырат, page down болсо ылдыйдуу бетке жылдырат. Буларды могу Word'то иштөөдө дагы ар бирин басып көрсөтүп жүрүп отурабыз. Андан кийин клавиатуранын могу оң жактагы өзүнчө белгиленген бир группасы бар. Муну кошумча клавишалар деп айтабыз.
Эмнеге кошулган деген себеп дегенде, бул жердеги командалардын баары могу жалпы клавиатуранын ичинде бар. Бул жер жок болсо деле бизге клавиатура өзүнүн кызматын аткара берет. Муну намлок деген клавиша менен басып күйгүзүп алсак болот, кааласак. Эгерде өчүрүп күйгүзүп келсе, ушу намлок деген клавишаны басып эле өчүрүп койсок болот. Бул күйүп турганда кадимкидей эле 1 2 4 5 6 7 8 9 жана 0 деген клавишалар, анан точка, анан жанагы клавиатурадагы калькулятордогу кошуу, көбөйтүү, бөлүү, кемитүү деген символдорду аткарсак болот. Эгерде муну өчүрүп кое турган болсок, кадимки мышканын курсорун, мышканын стрелкасын жылдырганга дагы жардам берет. Бул жерде Enter клавишасы бар. Бул кадимки эле Enter клавишасын экөөнүн кызматы бирдей эле. Мен улам Google Meet'ке барып, жаңы келгендерди кошуп атам. Эми могу жерди карасаңыздар, ортодо чоң бир жерди белгилей элекмин. Ошол жерге токтоло турган болсок, бул мен кийинки белгилеген бөлүк алфавиттик сандык клавишалар деп айтылат. Бул жерде кадимки эле сандар 1ден 9га чейинки, анан алфавит жайгашат. Азыр ушул клавиатурага биз колубузду туура жайгаштырганын көрсөтүп коелу. Бул азыр мен көрсөткөн баарыңыздарга бир аз оор келет. Бул слепая печать деп коет. Клавиатураны карабай туруп, экранды биздин жазып аткан текстти карап, же болбосо башка китепти карап эле жазганга мүмкүнчүлүк бере турган метод. Муну колдон келишинче биз компьютерди үйрөнүп атканда ушу оң манжа менен тексттерди үйрөнө турган болсок оңой кетет. А бирок биз башында эле жандай сөймөйүбүздү чыгарып алып, биз клавиштарды издеп таап басканды үйрөнүп ала турган болсок, оң манжага өтүшкө бир аз оорураак болот. Көбүрөөк тренировка кылышыбыз керек болот. Ошого жаңы үйрөнүп атканда дароо ушундай метод менен үйрөнгөндү баштаганды сунуштамакчымын. Баарыңыздар компьютерден клавиатураны ачыңыздар. Караңыздар. Анан могу экранда көрсөтүп турат атпайбы? Сөймөңүздөрдү карасаңыздар, оң сөймөй фиолетовый болуп атат, сол сөймөй жашыл. Андан кийинкиси ачык көгүш, анан темный көгүш, андан кийинкиси ачык жашыл. Сол манжанда өзүнүн өңдөрү бар. Клавиатурага митип, колуңуздар менен, бармаңыздар менен карасаңыздар, орусча А жана О тамгаларында урчукчалар бар. Эмне дөмпөктөр бар. Ошол жерге сөймөйлөрүңүздөрдү жайгаштырсаңыздар, 1 мүнөт убакыт берейин, баарыңыздар ушул абалда ошол урчукчаларды таап, сөймөйүңүздөр менен анан оң манжаны клавиатурага коюңуздар. Ошол А тамгага сөймөйүңүздү коюп атасыздар, О тамга экөөнү. Андан кийинки манжаны, мисалы үчүн оң колуңузду О, Л, Д, Ж тамгаларга, сол манжаңызды А, В, Ö, К тамгаларына коесуздар. Баарыңыздар таптыңыздарбы? Койдуңуздарбы колуңуздарды? Бул эми бир аз баягы жаңы коюп атканда бир манжа менен 2-3 клавишаны басып алган сыяктуу сезим калтыра берет. Андан эч коркпош керек. Интернети что-то башта ооруп атат. Не болуп атат ушунда? Биз катып калып атабызбы? Жакшы кошула албай калып атасыздарбы? Сиздер ичара сүйлөп атканыңыздар бизге угулуп кетти окшойт. Интернетти жакшылап настройкалаңыздар.
Жок агай, жакшы угуп жатасыз. Аябай жакшы. Жакшыбы, рахмат. Эми бул жерде А менен Ого сөймө жүзү койдук да. Койгондо бул жерде бир канча клавиша туруп атат. Ошол сөймө жүз кайсы клавишаларды басыш керек экенин бул жерде өң менен көрсөткөн. Мисалы оң сөймө жүз розовый болгон клавиша менен өң менен көрсөтүп атат клавишаларды. Ону жанындагы Р-ны басат экен. Өйдө жанында Г, Н, анан 7 деген цифраны басат. Ылдый жакта Т жана мягкий знакты басат. Сол жакта сөймөбүз бул жакшы болуп көрсөтүп турган клавишаларды басат. Андан кийинки тамгабыз сөймөйдөн кийинки ортонубуз ал аз эле клавишаны басат экен. Көрдүңүздөрбү? К, Л, Б, Ш, анан 8-9 деген цифралы ушулар басат. Колуңуздарды мындай тик коесуздар, мындай тырмап аткан сыяктуу, тырмоо сыяктуу абалга жайгаштырасыздар да. Жөнү жаткырып алганда да бир аз оорураак болот. Кол көмгөнгө чейин ушу тик абалда, тик дегенде мындай тырмоо сыяктуу абалда жайгаштырып, анан колду ушул манжаларды өңдө көрсөтүп тургандай гана клавишаларды басканга машыгышыңыз керек. Бул машыгуу боюнча бир канча атайын тренажерлор бар. Мен алар боюнча тапшырмада өзүнчө жайгаштырам. Атайын Solo деген сайт бар, атайын приложение бар, ошону иштей турган. Андан башка деле бир канча түрлөрү бар. Аларды сунуштайм. Сиз кайсысын туура көрсөңүз, ошол тренажер менен өзүңүздү машыктырышыңыз керек болот. Бул машыккандын да бир кандай себептери бар да. Мышца деп коебуз, колубузда булчуң бар, өзү автоматтык түрдө эстеп калат көп машыгуу менен. Мисалы, Олимпиадага барган чемпиондор деле бир канча аракет кылуу менен күнүгө эртеден кечке чейин күнүгө 8 саат тренировка кылып, анан Олимпиададан жыйынтыктарды чыгарып атат да. Мисалы үчүн биздин Акчол Макбудов, Айсулуу Тыныбекова деген биздин чемпиондорубуз дайыма тренировка кылып жүрүп, өзүнүн ден соолугун, өзүнүн жана физикалык даярдыгын жогорку деңгээлге жеткирип атат. Ошол сыяктуу эле биз дагы бир канча жолку тренировка менен колубуздун булчуңдарын, манжадагы булчуңдарды автоматтык түрдө ушу биз кайсыл тамганы басыш керек болсо, булчуң өзү таба турган деңгээлге жеткирип тренировка кылышыбыз керек. Башында жана айтып өткөндөй, үйрөнүп атканда ушуга аракет кылсаңыздар оңой кетет. Анан жанагындай сөймөй менен издейбиз го, керектүү тамганы басып, ошентип үйрөнүп алгандан кийин тренировканы көбүрөөк кылыш керек болуп калат. Анда деле кеч эмес, болгону көбүрөөк кылыш керек болуп калат. Менин сунушум ошо клавишаларды дароо эле ушундай оң манжа менен тергенди үйрөнүүнү сунуштайм. Анда эмесе биз тексттик процессор Word'га өтөлү. Ошо Word'да өтүп атканда дагы мен силерге комбинация клавиштарды айтып өтөм. Мисалы үчүн Ctrl менен C'ни бас дегенде сиздер таппай калбаш үчүн бир сыйра клавиатураны көрсөтүп тааныштырып алдым. Ctrl каякта, Alt каякта, Caps Lock каякта, ошолорду бир сыйра көрүп алдыңыздар. Сурооңуздар болсо, микрофонду күйгүзүп, суроом бар эле, же болсо бул жерин түшүнбөй калдым, же болсо бул жерин кайталап коюңуз деген сыяктуу нерселерди айтсаңыздар болот. Эми мен калган презентация кылбай эле, түз мен өзүмдүн экранымды иштетип туруп, ошол жерден Word'ду ачып иштеп баштайлы. Бул Word'ду ачкандын бир канча түрлөрү бар. Мен рабочийде турам. Мен бул жерде карасаңыздар, закриптет койгом да. Байлап койгом бул жерге Word программасын. Ушул жерден да түз ачса болот. Болбосо дагы башка да жолдор бар. Могу пустту басып туруп, айтканбыз, биздин компьютер деп программалардын баары ушул жерде жайгашкан. Алфавиттик тартипте жайгашкан. Андан кийин биринчи англисче тамга, андан кийин орусча деп. Microsoft Office деп атайын офистик программалар бар. Кээ бир компьютерлерде ошол офистик программалар өзүнчө папка болуп жайгашат. Мына меники азыр Microsoft Office деген ичинде бардык офистик программалар жайгашкан. Бул установка кылганга
кылган кишиден көз каранды. Кээ бириңиздердики Access деген программа алфавит боюнча A'лардын арасында, Excel деген программа өзүнүн алфавиттеги тартиби боюнча, Word болсо W жайгашкан программанын катарына жайгашып калат. Мисалы үчүн биринчи сырттан эле Word деп издеп таппай койсоңуз, анда демек Microsoft Office деген папканын ичинде болушу мүмкүн, меники сыяктуу. Сырттан бул жерден Word'ду таппайбыз, а бирок Microsoft Office'те басканда мунун ичинен Word'ду табабыз. Менде эскирээк версиясы болуп атат, Windows Office 2013. Ар кимде ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бириңиздерде 13 болушу мүмкүн, кээ бириңиздерде 10 болушу мүмкүн, кээ бириңиздерде Windows 7 же башка деле болушу мүмкүн. Ушул жерден Word'ду ачабыз. Мен улам катышуучуларды ушинтип кое берип коетам. Буга чейин мен экран менен бөлүшпөгөн себептүү сиздер көрбөй аткансыздар. Word мынтип ачылат. Мындан ары Word деп айтайын. Негизги так туура аталышы тексттик процессор деп аталат. Тексттик процессор дегенибиз негизги тексттик редактор деген түшүнүк бар. Тексттик редактор бул текст менен гана иштей турган программаны айтабыз. Биз тексттик процессор деп аткан себебибиз текст менен дагы, таблица менен дагы, сүрөттөр менен дагы, ар кандай диаграмма информациянын баардык түрү менен иштей турган программа тексттик процессор Word деп аталат. Бул жалгыз эле текст эмес да, сүрөт менен дагы, таблица, башка нерсе менен да иштей беребиз. Эми кээ бириңиздерде суроо жаралышы мүмкүн, Word'ну ачканда башка да түрү барбы деп. Мындай да түрлөр бар. Бул жерде тусту басканда бул жерден Word'ду издеп таап атпайсызбы? Дароо эле жанындагы лупаны басып туруп, ошол жерден Word деп эле тене калсак болот. Көрдүңүзбү? Башка бир программа ачышыбыз керек болсо, мисалы үчүн калькулятор ачышыбыз керек болсо, calc деп эле мындай жазып баштасак эле чыгып баштайт. Жөн эле К-ны бассак, К-дан башталган приложениянын баары чыгат. Бизге эмне калькулятор керек болсо, сөзсүз калькулятор деп толук жазыштын кереги жок. Calc деп жазганда эле чыкты, көрдүңүзбү? Басып эле ачып колдоно бересиздер. Ушул сыяктуу эле Word'ду дагы ушундай ачып колдонсоңуздар болот. Баарыңыздар ушу Word'ду ачыңыздар. Мен кээ бир учурда бир аз ылдам эле сүйлөп кетип атам. Себеп дегенде бул курстун записи кайрадан сиздерге берилип аткан себептүү. Бул курсту түшүнбөй калган жерин, же болбосо кайталаш керек болгон жерлерди кайрадан түрдүрүп коюп алып, кайрадан кайталап, түшүнбөй калган жерди кайрадан угуп түшүнүүгө мүмкүнчүлүк бар болгон себептүү. Урматтуу катышуучулар, баарыңыздар Microsoft Word'ду ачыңыздар. Агай суроо. Ал канча убакка чейин сакталат ошол өмелер? Биздин курстун аягына чейин сакталат. 3 айга чейин сакталат. Анан курстун аягынан нары көздөй канча сакталарын биздин организаторлорубуз кийинчерээк жооп берсин. Уюштуруучуларыбыз. Ушу долбоордун уюштуруучулары калган суроолорго жооп берет. Рахмат. Мен ойлоп атам, көп эле убакка сактасак болот. 1 жылга чейин сактасак болот деп мен ойлоп атам. Муну уюштуруучулар кошумча айтат. Баарыңыздар ачтыңыздарбы Word'ду? Мындан ары көбүнчө практикага басым жасайбыз дегенбиз. Мен айткан нерсени сиздер кошо жасап үйрөнөбүз. Биз сабагыбыздын башында айтып аттык беле, тиги Конфуцийдин сөзүн эстебедик беле? Эгерде айтсаң эстеп калам, айтып берсең, айтсаң унутуп калам, айтып берсең кандай эле? Айтып берсем эстеп калам, өзүм жазасам түшүнөм деген Конфуцийдин сөзүн колдонобуз, өзүбүз жазап үйрөнөбүз. Ушул Word менен кыскача интерфейси менен тааныштырып өтөйүн.
улам кечигип келгендер бир аз тоскоолдук жаратып атат. Аларды эми кошпой койсок болбойт, кошушубуз керек болот. Буга чейин биз терезелерди карап, терезелердин элементтерине токтолбодук беле. Бул деле өзүнчө терезеде ачылат. Windows'та баардык программалар өзүнчө терезеде ачылат дегенбиз. Ошолордун катарында болуп атат бул программа деле. Үстүндө программанын аталышы. Азыркы учурда бул программанын аталышы биринчи жазылат дагы, андан кийин биздин файлдын аталышы өзүнчө жазылат дагы, андан кийин биздин программанын аты жазылат. Биздин учурда Word болсо, бул жерде документ 1 деп по умолчанию дейбиз, өзү сунуштаган ат менен турат. Бул азыр сакталбай эле турат. Анан Word файл экенин көрсөтүп турат. Эгерде бизде Excel боло турган болсо, бул жерде Excel'деги файлдын аталышы жана буякта Excel деп жазылып турмак. PowerPoint болсо PowerPoint деп. Мен айтып өткөн программалардын дагы баарына токтолобуз. Бизге жанагы Агай, экранды көргөзүңүзчү, экран көрүнбөй атат го. азыр көрүнүп атабы? Жок, көрүнбөй эле. Баягытан бери көрүнбөй атат. Көрүнүп эле атат сонун эле. Бизде көрүнөт эле. Сиздер баштан Мисалы, мага да көрүнгөн жок экран. кайрадан көрсөтөм. Азыр эми көрүнбөй калды агай. Ооба, кайрадан ачып атам. Эми көрүнүп баштадыбы? Мына Word эми ачтым. Эми көрүнүп баштадыбы? Ооба, көрүнөт атат агай. Ооба, азыр көрүнүп атат. Кээ бириңиздер башка жака өтүп кетип, анан атайын менде демонстрация экраны деп көрүнүп туруп атпайбы? Ошону ачпай койгон үчүн көрбөй калып атасыздар да. Бул боюнча дагы могу клавиатурадан Alt менен Tab деген бассаңыздар, мойтуп кайсы активный терезелер бар болсо, ошонун баары көрүнөт. Alt'ты кое бербейсиздер, анан Tab'ты бассаңыздар моинтип чыгат. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерден мен кайсын көргүңүздөр келсе ошону ачасыздар. Биздин учурда могу биздин Meet дегенди демонстрация экраны деген ачсаңыздар, меники көрүнүп калат. Мен эмес, экраным көрүнүп калат. Үстүндө файлдын аталышы болот. Андан кийин меню болот. Меню дегенибиз могу файл, главное, вставка, дизайн, разметка страницы сөздөр жазылып туруп атпайбы? Ушуларды меню деп айтабыз. Бул менюнун ичинде, мисалы үчүн азыркы учурда главное ачылып турат. Главныйнын ичинде ар бир берилген значок өзүнүн командаларын аткарат. Биринчи могу жерге вставить дегенди карай турган болсок, биз кайсы бир жерден бир нерсе көчүрүп алган болсок, ушу вставить деген аны кайра коюш үчүн вставить колдонобуз. Дароо эле бир нерсе көрсөтөлү. Мен бир текст жазайын. Менин биринчи текстим деп коелу. Ушул текстти 2 жолу жазгыбыз келсе, ушуну белгилейбиз. Эмне үчүн белгилейбиз? Анткени бизде бир канча чоң текст болушу мүмкүн да, бир канча барактуу. Бизге керектүү жерине гана биз көрсөтүп аткан нерселерди жазаш үчүн белгилейбиз. Жоксо ошо белгилүү жерди гана көчүрүп алыш үчүн белгилейбиз. Сөзсүз белгилешибиз керек. Кайсы жерди белгилесек, биздин берген команда ошол жерге аткарылат. Мисалы, менин биринчи деген сөздү алалы, текстим жок эле. Менин биринчи дегенди белгилейбиз. Копировать басабыз бул жерден, анан керектүү жерге коебуз. Мисалы үчүн менин биринчи текстим дегенден үтүр коюп туруп, бул сөздү кайра жазыш керек болсо, вставить бассак, мына менин биринчи деген коюп калды. Көрдүңүздөрбү? Менин биринчи сабагым деп кийинкисин алып коём. Дагы үтүр коюп туруп, кайра вставить деп туруп, менин биринчи эмне деп коелу, тажрыйбам деп коелу. Ушул сыяктуу баягы кайра менин биринчи деген сөздү жазбаш үчүн бир копировать этип алып, каалаган жерге вставить деп коюп кете берсек болот. 10 жолу бассак, 10 жолу вставить этет, 10 жолу коет. Эмеле биз копировать колдондук, ошол сыяктуу эле вырезетти колдонсок болот. Вырезет дегенибиз биз белгилеп аткан текстти ордуна калтырбай коет. Кесип алат деген сөз, Мисалы, мен биринчи текстим дегенди аягына жазышыбыз керек болсо, белгилеп туруп вырезет десек, жоголуп кетет, көрүңүздөр, кесип алат. Аягына келебиз дагы, үтүр коюп туруп, вставить дегенди бассак, мына менин биринчи текстим ушул жака келип калды. Бул эчтеке белгиленбей турган кезде, вырезет, копировать дегендер неактивный болот, активдүү эмес болот.
Анткени эмнени көчүрүп алат, эмнени кесип алат, ошо белгисиз да. Качан биз белгилегенде активдүү болуп калат, көрдүңүздөрбү? Андан тышкары формат попросту деген бар. Мен мындай кылалы, бизге керектүү нерселерди гана айтып өтөйүн, баягы жөнөкөй иштөөгө керектүүлөрдү. Өтө профессионалдар, мыкты колдонуучулар колдоно турган функцияларды аттап эле өтүп кете берейин. Андан кийин бул жерде бир текстти белгилеп алып көрсөтөйүн. Мисалы үчүн менин деген текстти жирный кылгым келсе, могу жны басып, жирный кылам. Мен тексттин баарын чоңойтуп алайынчы. Бул жерде шрифтин тандайбыз. Шрифт дегенибиз ушул тексттин шрифти кандай болуш керек, ошону тандайбыз. Мисалы үчүн Times New Roman'ды тандай турган болсок, мындай биринчи чоңойтуп алалы. Шрифттен кийин бул шрифттин размерин тандасак болот. Мен силерге азыр экраныңыздарга көрүнүш үчүн 24 тандап коеюн, чоңураак кылып. Анан ушул текстти, мисалы үчүн биринчи менин деген сөздү башка шрифт менен белгилей турган болсок, мисалы үчүн бул жерде agency FB деген менен шрифт койдук. Буга болсо Times New Roman'ды койдук. Буга болсо Algerian дегенди коелу. Буга болсо Comic Sans дегенди коелу. Буга болсо Arial'ды коелу. Буга ушундай ар кандай шрифттерди тандасак болот. Эми бул бир сүйлөмдүн ичинде сөздөрдү ар кандай тандаган туура эмес болот. Бирок сиздерге ошо текстиңизде кандай шрифтте көргүңүздөр келсе, ошол шрифтти тандасаңыздар болот. Мисалы үчүн биринчи деген экинчи сөздү курсив кылсак болот. Курсив дегенибиз италик деп коебуз, кыйшайтып жазат. Көрүнүп тургандай. Мен ар бир жазаганымды басып көрүп атам. Кийинки асты чыйылып турганыбыз подчеркнутый болот, астын чиет. Андан кийинкибиз ортосун чиет. Андан кийинкибиз бул текст эмес, бир x деп туруп 2 деген сөз жазып туруп, могу 2-ни x-тин ылдыйкы жагында, жана h2o деген сыяктуу жайгаштыра турган болсом, могу x-тин ылдый жагында жазсам, мондай кылып жазып коет. Көрдүңүздөрбү? Химиялык элементтерди көп колдонулат эмеспи? Мисалы үчүн x квадрат деген жазышым керек болсо, кадимки эле x 2-ни жазам дагы, 2-ни белгилеп туруп, могу x-тин өйдө жагындагы надстрочный знактан басып кое турган болсом, x-тин квадраты болуп калат. Бул подстрочный, бул надстрочный. Андан тышкары өңүн тандасак болот. Ошо биз белгилеп турган тексттин аркасын тандасак болот. Мисалы азыр бирөөндө аркасын тандадым сары кылып, бирөөндө тексттин өзүн тандадым кызыл кылып. Каалаган өңдү койсок болот. Кызыл эмес, мисалы үчүн көк, сары, жашыл, башка өңдөрдү тандасак болот. Анан ушул текстти по центру деп жайгаштырсак болот. Ортого, текстти ортого жайгаштырат. Же болбосо өзү по умолчанию по левому краю деп турат. Оң жагына түзөсөк болот, сол жагына түзөсөк болот. Жана по ширине деп коебуз, эки жагына тең түзөсө болот. Көбүнчө газеталарда, китептерде, бардык эле жерде текст по ширине болот. Эки жагына тең теңделет. Буга мен азыр бир мисал келтирейин. Бул жерге текст жаза турган болсок, мен азыр убакыт албаш үчүн узун жазып атам. Мына карасаңыздар, эки жагына бирдей кетип атат. Анткени бул жерде по ширине деп тандалып турат. Азыр ушул эле текстти сол жака кылып кое турган болсок, мына бул жерде бирөөсү көбүрөөк орун алып, бирөөндө азыраак, бирөөндө дагы көбүрөөк орун алып, ар кандай жайгашып атат. Эгерде сол жака белгилей турган болсок, биякта ошондой болот. Баарын белгилеп туруп, по ширине деген тандай турган болсок, барактын эки жагына бирдей кылып белгилеп берет. Эми азыр сабагыбыз бир аз практикага жакыныраак болуш үчүн ар бириңиздер 3 сүйлөм текст жазып, ошонун шрифттерин, өңүн, шрифттин чоңдугун,
бир сүйлөмдү жирный кылсаңыздар, бир сүйлөмдү подчеркнутый кылып, мен айткан элементтер менен иштеңиздер. 5 мүнөт убакыт берели. Улам баягы бир аз болсо дагы өзүбүз колубуз менен жасап көрсөк, бир аз эстеп калабыз. Анан Саматбек биз подчеркнуту каягынан алып салса болот кайра? ошол белгиленген нерсени кайра бассаңыздар эле алынып кала берет. Мисалы азыр мен кайра көрсөтөйүн, ошону айтпай кетиптирмин. Ого жатат да ошо кайра алсам. Кайра көрсөтүп кетейин. Мисалы, могул жерде ортосунан чийилип туруп атпайбы? Ушуну алып калыш үчүн кайра ошо ортосунан чийгенди басам. Мисалы, асты чийилип туруп атпайбы? Ушуну белгилейин. Асты чийилип турган жерди кайра эле бассам алынып калат. Жаңылып алып алган болсом, кайра бассам кайра коюлуп калат. Көрдүңүздөр, Мисалы, менин деген сүйлөм жирный болуп турабы? Жирныйды алып салышым керек болсо, бассам алынат, кайра бассам коюлат. Кайра бассам алынат, кайра бассам коюлат. Жана астын чийдим дегениңиз, ошол сөздү белгилейсиз. Астын чийген чы дегенди кайра бассаңыз алынып калат. Азыр ушунун баарын мен мышка менен иштегенди көрсөтүп берип атам. Ушунун баарын азыр кайра эле клавиатура менен иштегенди да көрсөтүп берем. Комбинатта клавиштардын комбинациясы бар. Мышкага тийбей эле ушуларды жаза берсек болот. Жирный кылып, астын чийип, курсив. 4 мүнөтүңүздар калды. Бир аз иштеп, колуңуздарды көндүрүп, 3 сүйлөм, эмне сүйлөм жасам десеңиздер өзүңүз тууралуу. Мен атым Нургүл, мен информатика мугалимимин, предметимди абдан жакшы көрөм деген сыяктуу текст жазсаңыздар болот. Жанагы комментарийлерде, тапшырмаларда суроолор жүргөн. Excel'ди өтөсүзбү, ошо Excel'ди өтүп берсеңиз болот депчи. Болобу деп. Анан Excel'ди өтөбүз. Биринчи азыр Word'ду жакшылап иштегенди үйрөнүп алалы. Word'дон кийин Excel'ди өтөбүз. Excel'ден кийин PowerPoint'ти да өтөбүз. Баягы компьютерге эле жөнөкөй көп учурда колдонулган бардык программага токтолобуз. PowerPoint'тан кийин Canva'га да токтолобуз. Калган улам баягы кийинки сабактарда эмнени өтөбүз айтып турам. Бул Word'ду бир эле сабак эмес, бир канча сабак өтөбүз. Анткени Word'ду өтө көп колдонобуз. Мүмкүн болушунча бардык функцияларын ачып бергенге аракет кылам. Иштеп аткан учурда да кандайдыр суроолоруңуздар болсо, түшүнбөгөн жериңиздер болсо айтсаңыздар болот. Саламатсызбы? Жок, жазып бүттүм. Көрсөтүш керекпи сизге же өзүм жазып бүтсөм эле болдубу? Жок, муну азырынча өзүңүз эле жазып иштеп баягы баскылап көрө бериңиз. Кийин мен Google Classroom'га өзүмдү тапшырма бергенде ошону аткарып анан жиберип коесуздар. Азыр өзүңүздөргө эле болгону баягы практика аралашсын деп атам да, сиздер кыймылдап көрүңүздөр деп. Макул. Сабакты аябай жакшы өзөткөнсүз Жайнак акай. Рахмат. Ушинтип мактап, жакшы комплимент айтып койсоңуздар, аябай эле көңүлүм көккө жетип, эмне кылаарымды билбей сүйүнүп калам. Рахмат. Сиздерден деле сунуш болсо күтөм, эгерде дагы сунуштар болсо айтсаңыздар болот. Мындай кылалы, андай кылалы. Давай подчеркнутыйды кантип өчүрсө болот дедиз эле? Жаңы эле. Укпай калдым да мен аны. Ошону кайра эле аткарасыз үстүнө. Дагы ачып көрсөтөйүн. Мисалы үчүн могул текстти алдыңкы бир сапты полный дейинчи. Подчеркнутый кылыш керек болсо, могу үстүдөгү подчеркнутыйдын значогун басасыз. Мынтип асты чийилип калат.
Ушуну кайра алып салыш үчүн кайрадан белгилейсиз, ошо кайсыл жерде алыш керек болсо ошол жерде. Анан кайра эле подчеркнутую бассаңыз алынып калат. Сөзсүз эле подчеркнутый эмес, баардык нерселер. Жирный да ушундай. Бассаңыз жирный болот, кайра бассаңыз алынат. Бассаңыз курсив болот, бассаңыз асты чийилет, кайра бассаңыз алынат. Бир убакта курсив кылып дагы, жирный кылып дагы астын чийсеңиз дагы болот. Ортосун чийсеңиз дагы болот мындай. Бул жерде дагы кичине кошумчалай кетчү нерсе болуп атат. Араңыздарда компьютерди жакшы билгендер бар. Бул курс ушу компьютерди нөлдөн баштап деп айтабыз го, жаңы баштагандар үчүн. Ошон үчүн деталдуу, жай, баардык нерсени майдалап көрсөтүп бергенге аракет кылып атам. Агай, саламатсызбы. Мисалы үчүн могул фон сары болуп турбайбы? Ошону эле копировать этип туруп эле көчүргөндө ошол фон менен көчүрүлөбү же болгон текст эле көчүрүлүп калабы? Бул жерде көчүргөндүн бир канча түрү бар. Абдан жакшы суроо болду. Мен азыр бир аз өзүңүздөр иштеңиздер деп мүмкүнчүлүк берип токтоп беле. Анда эмесе сабак уланталы. Азыр ошо көчүргөндүн бир канча түрү бар, ошону үйрөтөйүн. Мисалы менин биринчи деп туруп бул жерде начеркнутый, асты чийилген жок экен бул жерде. Надстрочный, подстрочный болуп бир канча форматта көрсөтүлгөн текст туруп атпайбы? Ушуну алып туруп ылдый жака көчүрөбүз. Копировать басам. Ылдый жаңы сапка түшүп алалы. Жаңы сапка түшүш үчүн enter басабыз. Бул боюнча айттым беле, айта элек белем. Enter бассак, жаңы сапка түшөбүз. Анан мышканын оң жагын басып туруп, ставить карасаңыздар, бул жерде 1, 2, 3 түрү бар. Биринчисин тандасаңыздар, кандай текст турган болсо, ошол форматы менен бияка көчүрүп берет. Окшош, боелгону боелгон бойдон, жанагындай квадрат болуп өйдө чыккан бойдон, биринчиси башка шрифт, экинчи шрифт кандай форматта турса, ошол бойдон көчөт. Эми экинчисинин вариантын көрөлү, белгилеп туруп, жогорудан баса турган болсок, тажрыйбам деген жашыл болуп турган. Ал жашыл болбой калды. Менин деген башка шрифт менен, биринчи деген башка шрифт менен турган. Андай болбой калды. Бул могу жерде курсор туруп атпайбы? Ушул курсор кандай форматта турса, ошол форматта баарын көчүрүп берет. Мындайча айтканда, Times New Roman 24 деп туруп атпайбы? Мышканын оң жагын басып туруп, кийинкисин тандаганда, ошол мурдагы ар кайсы форматтардын баарын ушул форматка бириктирип коет. Боекторун алып салат, жирный болсо жирныйын алып салат. Эгерде ушул жерде турганыбыз жирный боло турган болсо, тескерисинче баарын жирный кылып коет. Ушундай кылат да. Акыркы 3-чү версиясын тандай турган болсок, бул биздин учурда биринчи менен экинчи окшош эле болуп калды. Бул биринчидеги форматтарын гана алып таштап атат, экинчиде болсо, карасаңыздар, бул жанагы X-тин астында болчу. Ушу X-ти мен HECO жазсам болмок экен ушул жерге. Суунун формуласы. Бул мындай болуп жазылыш керек болчу. Ушунун баары ордуна келип калды. Экилер чоң болуп, мен ушуну кайра көчүрөйүн. Копировать. Жаңы сапка түшүп туруп, вставить дегенден акыркысын тандай турган болсом, бул сохранить только текст болот. Көрдүңүзбү? HECO эмес, эки чоң болуп калды, кадимгидей эки болуп калды. X квадрат эмес, X'ин ордуна келип калды. Тажрыйбам деген боелбой калды. Менин деген башкача шрифт болуп турду эле, кадимки текстер болуп келип калды. Баарысы Times New Roman 24 размер менен келип калды. Көрдүңүздөр эле, бир текстти көчүргөндө эле бир канча вариант менен көчүрсөк болот. Мен таблица менен иштегенде дагы мунун дагы башка түрлөрү бар, аны дагы кошумча токтолуп айтып бермекчимин. Эми могу жогоруда биз жирный кылдык, башка нерселерди кылдык. Ушуну клавиатура менен кылганды үйрөнөбүз азыр. Мен ушул эле текстти кайрадан көчүрүп алайын. Копировать. Бул жерден басып копировать этсек болот. Мышканын оң жагын басып копировать деп тандасак болот. Же болбосо клавиатурадан Ctrl-C деген тамга. Могу мен клавиатураны айтканда,
Баарысын англисче тамга менен айтам. Ошону жакшылап эстеп калыңыздар. Ctrl C дегенде англисче C'ни басасыздар. Ctrl V десем англисче V'ни басасыздар. Ctrl S десем англисче S'ти басасыздар. S менен C'нин айырмасын билесиздерби? C деген кыргызча эле C'ге окшош, а S деген жанагы долларга окшош S. Тамгалар ушундай айтылат. Көчүрүш үчүн Ctrl C'ни басабыз. Мен азыр бастым. Ылдый жака келели. Ctrl V'ни басабыз. Вставить. Бул жөнөкөй Ctrl V кадимки жана вставить дегенден монун биринчисин аткарат. Болгон форматы менен өзүнүн форматы менен көчүрүп келет деген сөз. Эми могу менин деген сөздү азыр жырный болуп атат. Жырныйын алып салыш үчүн Ctrl B'ны басабыз. Англисче B. Бул bold деген сөздөн алынат. Ctrl B'ni бассак, жырныйын алып салды, көрдүңүздөрбү? Кайра Ctrl B'ni бассак, кайра жырный болуп калат. Кийинки могу курсив болуп турбады эле, италик. Ошол үчүн Ctrl I'ни басабыз. Көрсөңүздөр, курсив болбой калды. Ctrl I'ни бассак, кайра курсив болуп калат. Ушуну мен менен кошо жазсаңыздар, бир текстти белгилеп, Ctrl C'ни басканда көчүрөт. Кайра көчүрүүңүздөр койгуңуздар келсе, ошол жерге курсорду алып барып туруп, Ctrl C'ни коёт. Экран жоголуп кетти, экран. Микрофон. Керимкулова. Мен контролду ойлотам. Мен мейли жаап кайра ачайын. Орунгул деген закрыт доступ дегенди басып койсоңор өчүп каласыңар. Орунбек Каримкулова. Ооба, экран менен ойнобосоңуздар сураныч. Мен көрсөтүп аткан нерсени сиздер жаап калып атасыздар. Мен азыр ошонун баарын запрет кылып койсом деле болот. Просто кээ бир учурда сиздерге керек болуп калса, мен муну кылам дегенде көрсөтүш үчүн анын баарын ачык эле коюп атам. Эми окуучу болсоңуздар макул айтат элем. Тентектик кылат деп, анан баягы жакшы мамиле кылалы. Кайрадан баштайлы. Могу биринчи менин деген текстти жырный кылыш үчүн Ctrl B'ни басабыз. Микрофонуңузду өчүрүп алсаңыздар. Айтып отурган кишилер. Агай, микрофондун баарын эле сиз өчүрүп койбойсузбу? Ким суроо бере турган болсо, кол көтөрүп суроо бере берет эле. Мейли анда. Бул сунушта кабыл алынды. Баарыңыздардын микрофонуңуздарды өчүрүп койдум. Ким сүйлөйм десе кол көтөрүңүздөр. Жөн эле кол көтөрө бербеңиздер, Мына мо биринчи менин деген текстти жырный кылгыбыз келсе, белгилеп туруп Ctrl B'ны басабыз. Азыр мен жырный алып салдым, кайра Ctrl B'ны бассам жырный кылат. Кийинки биринчи деген текстти курсив кылам десем, Ctrl I'ни басам. Ай тамгасын, италик деген сөздөн келип чыгат. Кайрадан Ctrl I'ни бассам, курсив алып таштайт, кайра бассам коюп таштайт. Бир басканыбыз коёт, экинчи басканыбыз алып таштайт. Кийинкини Ctrl менен U деген тамганы бассам, англисче underline. Астын тиет, подчеркнутый кылат. Кайрадан Ctrl U'ну бассак, алып таштайт. Жактуу клавиша менен жазсак болот. Эми көчүргөн боюнча, могу биринчи текстти кыска эле. Менин биринчи текст деген сөздү көчүрүп, ылдый жака коюш үчүн Ctrl C'ни басам, копировать. Анан PTF дегенден кийин коюшум керек болсо, ушул жерге Ctrl V'ни бассам, коюп коет. Көрүңүздөрбү? Мышканы эчтекен буякта вставить баспай эле, клавиша менен Ctrl V'ни экинчи жолу баса турган болсом, дагы вставить этет. Үчүнчү жолу бассам, 3 жол. Канча жол бассам, ошончо кое берет. Эми могул жерде тажрыйбам деген сөздү алып салып туруп, ылдый жака көчүргүм келип атат. Демек, Ctrl X'ти басам, вырезать. Ctrl X'ти басам, жоголуп кетти. Биз ойлошубуз мүмкүн, удалить эттим деп. Жок, удалить эткен жокпуз. Муну буфер обменге сактап алдык. Бул жерге келип туруп, Ctrl V'ни бассам, мына тажрыйбам деген текстти коюп коет. Экинчи жол V'ни бассам, 2 жол коет. 3 жол бассам, 3 жол. Канча керек болсо ошончо баса беребиз.
Эми биз баягы иштеп атабыз. Анан ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн, свет өчүп калышы мүмкүн, же болбосо да башка бир нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда биздин документибиз жоголуп кетпеш үчүн муну биз сактап алышыбыз керек болот. Ал үчүн могу файлга кирип, сохранить дегенди басабыз. Бул бир варианты. Же болбосо могу үстүнө дискетанын сүрөтү турат. Үстүнө келсеңиздер сохранить деп чыгат. Эмне ар бир значоктун үстүнө келип токтоп турсаңыздар, ал эмне кызмат аткарарын ылдый жагынан айтып турат. Мисалы үчүн мына жыга келсек, полужирный деп. Комбинация клавиш Ctrl-B басыш керек экенин көрсөтүп турат. Кийинкиси курсив Ctrl-I, жана мен айткан комбинация клавишти биякта көрсөтүп турат. Кийинкиси Ctrl-U көрүңүздөрбү? Бул жерде сохранить этсең, Ctrl-S бул да көрсөтүп турат, көрүңүздөрбү? Ушуну бассак болот, же болбосо клавиатурадан Ctrl-S бассак болот. Анан кайсыл жерге сакташты сурап атат. Биз компьютер дегенди басып, могу жерде акыркы биздин иштеп аткан папкаларды сунуштайт, ошонун бирөөнү тандасак болот. Эгерде биз такыр эле башка жерге сактай турган болсок, обзорду бассак бизге кайсы жерде сакташ керек экенин сурайт. Ошол жерден каалаган папканы ачып алабыз. Биздин учурда бул жерден документин бассак, документин тандайт. Рабочий столду бассак, рабочий столду көрсөтөт. Же болбосо локальный диск D-ны баса турган болсок, локальный диск D-ны ачат. Эгерде флешкабыз бар болсо, биякта флешкада чыккан болот тизмеде. Флешканы бассак, флешканын ичинде сактайт. Биз азыр рабочий столго сактайлы. Рабочий столду басам ал үчүн. Бул жерде рабочий столдо бар папкаларды көрсөтүп турат. Ошолордун катарына эле сакталат. Бул жерге имя файла деген жерге файлдын атын беребиз. Файлдын атын дегенде ошол файлыңыз эмне болсо, ошондой кылып атайсыз. Мисалы, өмүр баян жазып аткан болсоңуз, өмүр баян деп. Бирөөнө арыз кылып жазып аткан болсоңуз, сактап атканда арыз деп сактайсыз. Мен сунуш катары айтып атам да. Же болбосо бир отчет жазып аткан болсоңуз, отчет деп сактайсыз. Мисалы үчүн мугалим болсоңуз, биринчи чейректин отчету деген сыяктуу. Же болбосо 7 класстын билим сапаты деген сыяктуу эмне документ болсо, кийин издегенде таппай калбаш үчүн ошол документке ылайыктап ат коесуз. Азыр менин биринчи сабагым деп атайм ушул файлды, сохранить басам. Мына башында мурун карасаңыздар, документ 1 деп турган, билесиздерби? Азыр мына мен документти менин биринчи сабагым деп сактаган үчүн файлдын аты менин биринчи сабагым деп сакталды. Азыр ушуну рабочий столдон көрөлү. Муну жабайын азыр файлдан кейін сактадым да. Жапканда митип жабылат. Рабочий столго келип издей турган болсок, менин биринчи сабагым деген файл десем жокпу? Же документиге сактадыкпы? Эгерде ушинтип акыркы иштеп аткан файлды таппай кала турган болсок, Word'ун өзүн ача турган болсок, бул жерде последний деп туруп, акыркы биздин иштеген файлдарыбыз чыгып турат. Бул жөн эле бизге баягы оңой табыш үчүн акыркы иштеген файлдар ушул жерден көрсөтүп турат. Ошол жерде мына менин биринчи сабагым деген файлды кайрадан ачып алсак болот. Көрдүңүздөр, Бул кайсыда турган жерден ачсак болот, же болбосо Word'ду ачсак, акыркы иштеген файлдарды сактап турат. Ошону бизге керектүүсүн ачып алсак болот. Эми ушул мен көрсөтүп берген нерселерди кайрадан бир сыйра жазаңыздар. Жанагындай эле 3 сүйлөмдө жирный, курсив, астын чийип кылбадыкпы? Шрифтин өзгөрттүк. Ушуларды комбинация клавиш менен кылыңыздар. Анан ошол файлды сохранить этип этиңиздер. 3 эле мүнөт убакыт берейин. Самара эжекебиз
Жанибекова кол көтөрүп атасыз. Бир нерсе айтасызбы? Микрофондорду кайра ачып койдум. Бирдеме айтам десеңиз, РГ дейт, атыңыз жазылбаптыр. Бир нерсе айтасызбы? Угуп атабыз. Динара эжекебиз угуп атабыз, айта бериңиз. Агай, менде суроо, мисалы үчүн жаңы эле сиз рабочий столго сактаганыңызды сакталбай калбайдыбы? Анан Word'то калабы ошол боюнча же бир какой-то убакытка эле сохраняться этилип калабы? Жок, биз сохранитти баскандан кийин мен азыр ушуну көрсөтөйүнчү, башка жерге сакталып калды да меники. Ошол жерин айтпай кетпедимби? Сохранитти басканда бул дайыма постоянный сакталуучу эске түшөт да. Мына азыр бул файлды файлга кирип сохранить как десеңиз, бул кайсыл жерде сакталганын көрсөтөт. Биздин учурда меники OneDrive дегендин ичине рабочий столго сактап коюлат. Бул менин компьютерим эмес, башка жерге. Мен азыр бул рабочий столго сакташ үчүн рабочий стол дегенди басып, мен азыр документиге сактайынчы оңоюраак болсун. Так. Документиге сактайын. Болгону мен кайсы жерде сактаганымды гана таппай калдым да. Маани бербей калыптырмын. OneDrive'дин ичинде сакталып калыптыр. Ошон үчүн мен рабочий столду таппай калдым. Азыр мен документиге сактап атам, мына сохранить. Сохранить как деген үчүн кайрадан сурады. Эгерде мен бул жерге бир нерсе өзгөртүп туруп, жөн сохранить баса турган болсо, менден каяка сактайын деп сурабайт. Мурунку файлды гана үстүнө сактап коет. А мен сохранить как дегенде бул кайрадан башка жерге сакталыш үчүн каяка сактайын деп сурайт. Азыр мен силерге айтайын. Документин ачалы. Документин ачайын. Мына менин биринчи сабагым деген файл. Мен муну жаап салайын дагы, крестти басып, документте менин биринчи сабагым дегенди ачсам. Мына. Даже мен акыркы өзгөртүүнү киргизип анан сохранить баспадым деле, ошолордон бери сакталып калды. Түшүнүктүү агай, рахмат. Эки мүнөтүңүздөр калды. Ушуларды бир сыйра жазаңыздар, андан кийин дагы улантабыз. Эки оону кантип чыгарды, ошону кайталап койсунчу дейт кыздар. Жакшы. Ушундай суроолор болсо, сурап турсаңыздар, сабагыбыз дагы кызыктуураак болот. Кайрадан ачайын. H2O дегенди мен этегине келип туруп жаңыдан жазайын. Бул жерге кадимгидей эле H2O деп жазып алабыз. Мен сразу чоң кылып жазып аткан жокмун. Shift басып туруп анан чоңтомго жазып атам. А эгерде капслокту басып отурган болсом, анда shift баспай эле жазмакмын. Азыр мен мына текст уланта турган болсом, кичинекей эле тамам жазылат. Көрдүңүзбү? А мен капслокту басып койсом, анда жалаң чоңтомго менен жазылат. Мен ушундай shift басып, H'ты басып, экини кайра shift'ти кое берип басып, анан ону басып атам. Мына H2O кылыш үчүн экини белгилейбиз. Көрдүңүздөрбү? Мында чоңойтоюнчу экран. Өтө чоңоюп кетти. Чоң экранды эмес, мунун шрифтин чоңойтоюн. Мына H2O дегенди кадимгидей жазып алдым. Экини белгиледим. Анан могу өйдө жакты карасаңыздар, подстрочный, анан надстрочный деп экөө бар. Значогунда өзү көрсөтүп турат. X'тин ылдый жагында, X'тин өйдө жагында. Ушуну надстрочный, подстрочныйды баса турган болсок ылдый жагына, надстрочный баса турган болсок өйдө жагына. Экөөнү тең бирден мисал келтирип коеюн. Мисалы x квадрат деп жазыш керек болсо, x2 деп эле жазабыз дагы, белгилеп туруп, муну надстрочный бассам x квадрат болот.
сөз эле x квадрат эмес, мисалы үчүн эмне болушу мүмкүн? 6-дан 20 мүнөт өткөндө деген сөз жазыш керек болсо, 6 20 деп туруп, 20-ны белгилейбиз дагы. Нак срочный кылабыз дагы. Астын чигип косуп подчеркнутый 6-20 болуп калат. Саат 6:20-да центрдан жолугалы деп коелу. Мисалы. Мен аябай чоң айтып койгон үчүн өтө чоң болот да. Саат 6:20-да центрдан жолугалы деген жазсаңыздар болот. 6:20 деп. Жоксо саат 6:20-да жолугалы деп болчу, центрдан жолугалы. Жакшы экен, кызыктуу экен. Ооба агай, өлө сонун кызыктуу болду. Сизге чоң рахмат. Көп нерселерди үйрөндүк биз. Рахмат, азыр сабагыбыз бүтө элек, дагы көбүрөөк нерсе үйрөтүп калганга аракет кылам. Сонун болуп жатат агай, чоң рахмат. Негизи бир аз билчүмүн, бирок Word'ду аябай ушунчалык деңгээлде билчү эмесмин да, мындай примерно билчүмүн, бирок азыр көп нерсени түшүнүп калдым. Рахмат. Word'дон автоматташтырылганда өзүнүн жерлери бар. Ошонун баарын үйрөтөм. Мисалы үчүн жанагындай реферат жазып аткан болсоңуз, анын жанагындай мазмуну болот го. Ошо мазмунун автоматтык түрдө чыгара турган жери бар да. Мазмунун өзүнчө жазып, ал кайсыл бетте экендерин көрсөтө тургандарды ручной эмес, автоматически жаза турган. Сабагыбыздын аяктарында ошолордон бери үйрөнөбүз. Андан кийин Excel өтөбүз. Мен ойлойм аябай эле көп пайда аласыздар. Өзүңүздөр бир сыйра жасап көрдүңүздөр деп ойлойм. Анда эмесе дагы уланталы. Ушул текстти белгилөөдө мындай мисалы үчүн жолугалы деген сөздү белгилеш үчүн мышка менен кармап мынтип белгилесек болот. Мышка менен басып туруп кое бербей этегин көзсө жылдырсак белгиленет. Мунун дагы башка жолу бар. Мышкабыз жок болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө ноутбукта мышка жок иштегендер дагы бар. Ошолор жосо мышка болсо деле улам мышканы кармап, кайра клавиатураны кармап отурбай, түз эле клавиатурадан дагы белгилесек болот. Ал үчүн курсорду ошо сөздүн башына алып келебиз дагы, shift'ти басып туруп, стрелка менен эле мынтип жылдырсак белгилейт. Үйдөн көзгө жылдырсак, үйдөн строка, ылдыйды көзгө жылдырсак, ылдыйдын строка монтип белгиленип кетет. Көрдүңүздөрбү? Же болбосо, мисалы бир саптын башында турган болсок, жана home деген клавишаны бассак, саптын башына барат. Shift'ти басып туруп, end деген клавишаны бассак, ошол бир сапты дароо белгилеп берет. Мышканы колдонуп. Анан белгиленгенден кийин shift'ти кое бербей туруп, ылдыйын сапты, ылдыйын 3 сапты бир белгилеп алсаңыз дагы болот. Жоксо ашыкча белгилеп алсаңыз, эки эле сапты белгилеш керек болсо, кайра үйрөтүп аласыз. Жоксо тажрыйбамдын бирөөсүн алыш керек болсо, shift'ти кое бербей туруп, курсор менен аны журсаңыз белгиленет. Ушуларды сиздер да жазап көрүңүздөр. Анан мисалы үчүн тажрыйбам деген сөздү ортодон бир эле сөздү белгилеш керек болсо, мышка менен 2 жолу бассаңыз болот. Тык-тык деп. Тык-тык деп. Жолугалы деген сөздү белгилеш үчүн 2 жолу бассаңыз белгиленет. Ушу бир сапты мисалы үчүн текстти менен сөздү белгилеш үчүн 2 жолу басасыз. Могу сапты биринчи ушу баарысын белгилегиңиз келсе, ушул жерде 3 жолу басасыз. 2 эмес 3 жолу. 1, 2, 3. Абзацты белгилейсиз. 1, 2, 3. Үстүлөрү калды, анткени бул жерде enter басылып жаңы башталган да. Кийин тажрыйбамдан кийин да enter басылган. Демек ортосун белгилеш үчүн ушу бир абзацты белгилеш үчүн 3 жолу басасыз. 1 бассаңыз курсорду алып келет, 2 бассаңыз сөздү белгилейт, 3 бассаңыз, бул жерде азыр мен 2 басып пауза кылып, кайра 1 баса турган болсом, кайра курсорду белгилеп коет. 3-өөнү подряд басышыңыз керек. 1, 2, 3 деп. Абзацты белгилейт. Көрдүңүзбү кандай оңой жерлери бар.
ушуларды жасап көрүңүздөр. Бул жерде Айтолкун эжекебиз, Наргүл эжекебиз бир нерсе айтайын деп атасыздар, кол көтөрүп атасыздар. Айтыңыз. Сабагыңыз үчүн рахмат, абдан түшүнүктүү, жакшы сабак болуп жатат. Менин суроом төмөнкүчө. Азыркы учурда баардык нерсе баары эле электрондошуп калды да, анан жумушума байланыштуу каттар келет, анан каттарга жооп жазганда же болбосо кандайдыр бир документтерди кайра отправка кылыш керек болгондо шрифти ушунча менен болуш керек, анан чекесине какой-то миллиметр деп ушундай бир определенный документтин өзүнүн бир ченемдери бар го, ошол боюнча маалымат берип кетсеңиз, анан ошолорду кантип өзгөртөбүз. Мисалы, слева от краю да, справа от краю деген ушундай тапшырмалар келет да, мен бирок чындап практикада ошол нерсени кылганды билбейт экенмин. Чоң рахмат. Өтө сонун нерселерди айттыңыз. Бул эмки сабактын темасы болуп калат экен. Эмки сабакта биз ушу менен баштайбыз. Разметка страница деп коет, ошо текст кандай болуш керек, эки саптын ортосундагы абзацтар, жана мурда делого тиркеш үчүн сөзсүз 2,5 сантиметр калыш керек деп арыз жазганда ошондой талаптар болот да. Ошолорду кийинки сабакта көрсөтүп берейин. Азыр баштап койсом. Түшүнүктүү, рахмат. Макул анда. Убактыбыз аз болуп калды. Кийин кеңири түшүндүрүп берип, анан сиздер дагы ушуну жазаңыздар деп эмки сабакта ошондон баштайбыз. Агай, менде бир суроо. Ушул эже айткандай, как раз негизи стандарттык шрифт канча болуш керек? Жазып, жана айтып атпайсызбы, документация, реферат, бүт эмеге. Компьютерде стандарттык шрифт канча болуш керек? Бул эми негизи стандарттык деп айтканда бир аз хата кетип калат, бирок көп учурда 14 шрифт колдонулат. Анан кээ бирде мисалы үчүн талаптар болот, аларда 12 деп айтылат. Эгерде 12 деп талап койсо 12 колдонулат, башка учурда көбүнчө 14 колдонулат. Бул жерде араңыздарда жанагындай илимий иш менен алектенгендер бар болсо, макала жазганда журналдарга бересиздер го, немеге, жарыкка чыгарганга. Ошол журналдардын өзүнүн талабы болот. Шрифт мындай болсун, эки шрифттин эки саптын ортосундагы интервал мындай болсун, кегл деп коет, кегл менен берет ошо шрифттин чоңдуктары, по болсун, баардык ошо талаптарды ачык айтып көрсөтүп берет да. Ошондой талап болсо, сөзсүз ошо жазылганга карап жазаш керек. Андай талап жок болсо, 14 шрифт менен анан 1,5 деп коебуз, 1,5 эки саптын ортосунда 1,5 ачыктык болуш керек деп. Буларды ошо эмки сабакта кенен айтып берем дедим. Анан бул жерде комментарийлерди окуп коесуз деп атат. Мен комментарийди азыр жаңыдан ачып атам. Үйдө ноутбук же компьютер жок болсо кантип аткарабыз дейт. Ушул жагына бир аз жооп бергенден кыйналып калат экенмин. Негизи компьютер болушу керек деп айтылган болчу. Эми сиздерде жок болсо, анда айла жок, сабактан кийин аткарып берип койсоңуз болот. Мисалы, азыр саат 5те сабагыбыз бүтөт. 5:30га чейинки аралыкта дароо эле аткарып койсоңуз эле болот. Же болбосо кийинки сабакта аткарып берейин деп, анан бүгүнкү сабактын тапшырмасын кийинки сабакта аткарып берсеңиз болот деп ойлоп атам. Жаңы баштагандар үчүн абдан түшүнүктүү болуп атат дейт. Ошо курстун максаты ошо жаңы баштагандар үчүн деп айтылган. Араңыздарда жакшы билген продвинутый уровеньдеги колдонуучулар бар болсо, аларга үчүн бир аз тажатма курс болуп калышы мүмкүн. Бул курс ошо жаңы баштагандарга багытталган. Word'ун настройкасы деп ошо жазып турсуздар. Эмки сабакта ошо настройкадан баштап үйрөтөм. Агай, тапшырманы кайда жөнөтөбүз? Кантип жөнөтөбүз? Google аккаунтка киресиздер. Google Classroom'га аккаунтка дебедимби? Google Classroom.
Сиз кире элек окуйсуз да, демек сурап аткансаңыз. Жок, мен кирип тапшырмаларды көрдүм бир сыйра, бирок кантип А, каяка жөнөтүштү түшүнбөдүм да. ошол эле жерден тапшырманын этегинде инструкция деп турат болуш керек эле. Не деп турчу эле? Инструкцияда Ошону бассаңыз эле файл кылып жибересизби, ссылка жибересизби же сүрөт жибересизби, варианттар бар. Ошол жерден эгерде файлыңыз болсо, файлга даярдаган болсоңуз, файлды эле prikрепить деп туруп көрсөтүп туруп эле prikрепить басып коесуз, болду. Файлыңыз мага жүктөлүп калат, мен атканда көрүп алам. Мен бүгүнкү сабакта Word'то иштей турган тапшырма берем. Мондай кылыңыздар деп кеңири тапшырма жазып койгон болом. Сиз ошо мен берген тапшырманы эле жаңы Word'ду ачып эле бир сыйра аткарасыз дагы, өзүңүздүн файлды сактап туруп жүктөп коесуз. Болду, оңой эле. Анан классрумга кошула электер бар араңыздарда. Ошолор кошулайын десеңиздер, кошула албай каласыздар. Анткени азыр классрумду жаап коюшкан уюштуруучулар. Бир маселе чечилбей атат. Ошол маселе чечилгенден Google диск ачылат. Ошондон кийин кайра кошулуп кетесиздер. Же бир башка сунуш болсо, аны дагы айтам. Тапшырманы группага таштайсыздар, э? Жок. Группага таштап, башкалардын көңүлүн алып, может, эскирээк телефон колдонгондордун памяти толуп, ошондой маселе жаралып калышы мүмкүн. Кантип билесиз тапшырма экенин? Мен мисалы жумушта болуп көп нерсени билбей алдым да. Мен азыр кайрадан бир көрсөтүп берейин. Сиз ошо Google Classroom'га кошулган эмессиз го дейм, Наргүл эжекебиз. Же кошулгансызбы? Жок, ошо кошулбаган окшойм, кечээ эч ача албай койдум да. Биринчи тапшырма бергенлерде. Кошула элек болсоңуз, анда ошо жанагы Classroom'ду жаап коюшкан деп атпаймынбы? Азыр кошула албайсыз. Күтө турасыз, майда жок, тапшырма жибербей турасыз. Кийин сабакка чейин ачылып калар. Рахмет. Эми сабактын баары Google Meet менен өтөт дагы, э? Ооба, сабактын баары ушул бир ссылка менен өтөт 3 ай бою. Ушул ссылканы жанагындай неме кылып коюңуздар. Не деп коет? Избранный сообщение кылып койсоңуздар, кийин издегенде оңой тапкандай кылып. WhatsApp'тан избранный сообщениеден ачсаңыздар, ушул ссылкага чыгасыз, кирип кетесиздер сабакка. Бул жерде жалаң эле айымдар окуп атабы же эркектер да суроо берип атат го? Негизи жалаң айымдар. Анан бул курс бүт Кыргызстан боюнча окутулуп атат. Ар бир райондо, ушундай борборлордо бирден администраторлор бар. Сабакты коюп берген, кошумча суроолор болсо жооп берип, түшүндүрүп бере турган. Ошолор администраторлор, агайлар бар араңыздарда. Негизи сабак окуп, үйрөнүп өтүп аткандар айымдар. Бизде жумушта балдар кээрлер кошулайлы деп атат, анан айымдар деп неме болгон үчүн кошулуп, жалаң эле аялдар окуйт экенбиз деп койгон элем да. Туура эле айтыптырсыз. Бул курс ошо социалдык долбоор болуп атат, айымдарга арналган. Бул курстун алкагында дагы кошумча уюштуруучулар дагы айтып өтүшкөн өткөндө. Дагы менторлор чакырылат, ишкерлик боюнча, жасалма интеллект боюнча дагы көптөгөн кызыктуу темаларда бир күндүк, кыска мөөнөттүү менторлор дагы ушинтип мага окшоп сабак өтүп турушат. Бул баягы кошумча маалымат болот да силер үчүн. Эми онлайн болгондо сертификат ала беребизби же ала албай калабызбы? Аласыздар, сертификат берилет. Ошо сертификатты могу Google Classroom'дагы мен ар бир жиберилген тапшырмаларга бал коюп жүрүп отурам. Анан ошо пороговый деп бал коюшат. Ошондон жогорку бал алгандар гана алышат да. Ошого мүмкүн болушунча тапшырмаларды аткарып кое турушуңуздар керек болот. Эми бирөөнү аткарбай калсаңыздар, 3 айдын ичинде 3өөнү аткарбай калышыңыздар мүмкүн арасынан-чы. Эми ал маселе деле болбойт. Агай, тиги тапшырманы кеч жиберип калсак эчтеке болбойбу же кандай болуп калат? Эчтеке болбойт. Түн ичинде деле жибере берсеңиздер болот. Бул WhatsApp'тай болуп тиги мага неме келе калбайт. Почтама келет, эми аны мен безбук кылып койгом. Мен өзүм ыңгайлуу убакта ачып көрүп баалап коем.
Сиздер Анан калган менде жерлериңиздер. суроо агай тиги анкета толтурбай кирбей калган аял келинчектер мисалы үчүн менден уккандар бар да кошулсак болобу деп сурагандар да болду да ошону сурап көрөйүн дегем да. Болобу болбойбу деп анткени бирок алар кийинчерээк угуп калышты да анкета толтурбай элечи. Ал сиз администраторбу Динара эжеке? Жөн эле катышуучусузбу? Мен негизи катышуучумун да, мен анкета менен толтуруп киргем бул жакачы. Ошол анкета ачык болду экен дагы эле же? Негизи баягы бир какой-то срок коюлган да негизичи, анан сабактар жетисинен башталат деп айтылган да, анан ошого сурап атканда азыр кеч болуп калса да кирсе болобу же жокпу деп. Кээ бир борборлордо орун бар болуп атат. Баягы толбой калгандар бар да. Кээ бирлери болсо компьютерди аябай жакшы билген кишилер жазылып алган экен, алар кайра анда бизден эскенип кетип атат. Ошолорго орунга кошулса болот, бирок ошо сиздердин райондогу администрацияларга кайрылсаңыздар. Динара эжеке. Бул Бишкекте офлайн окуп атканда кийинки сабак уже кайра офлайн болот да? Жок, бул сабактын баары эле офлайн деп айтылганы менен сиздер офлайн болуп ошо сиздердин астыңыздарга компьютер сунуштап берип атпайбы, коюп берип атпайбы, ошон үчүн офлайн деп айтылып атат. А так силер экрандан өтөсүңөр, э? Бүт эле мен өтөм. Экрандан, э? Экрандан. Түшүнүктүү. Бул бир киши өтүп аткан, мен өтүп аткан себебим бул бүт Кыргызстанга баягы берилип атат да, анан мен баардык жерге өзүнчө барганда Да. эмес экен. Ошондо Зарынга дагы, Баткенге дагы, Бишкекке дагы баардык жерде бир учурда болуп атат да. Ошондо агай сертификат кайсы эменики болуп калат? Кайсы жактан окутуп атасыздар? Бул тууралуу уюштуруучулар кеңири маалымат берет. Неги сабактын башында берилген. Бул деген атын таппай калдым да. Биз башын укпай калдык да. Биз башында качпай калдык элек да, маалыматыбыз жок болду. Мээрим эже барсыздарбы? Айсыл эже? Азыр көбү барсыздарбы? Жети адам. Уюштуруучулар. Биз азыр бул сабакта азыр мисалы үчүн 85-84 адам отуруп атпайбы? Анча отурган жок. Бул бир камерада нар жагында 25 адам отуруп атат кээ бирлеринде. Ушунчалык көп кишибиз. 100га жакын киши бир убакта окуп атабыз да. Кыскасы сертификат берилет. Тутун аягында. Биз анда убактыбыз аягына келип жетти. Мен могу айтайын дегендерим да толук аягына чыкпай калды. Анткени суроо жооптор бир аз көбөйүп кеткен себептүү. Кийинки сабакта дагы эле ушу вордту улантабыз. Бүгүнкү сабактын записи дагы классрумга киргизилет. Бүгүн түнү менен болбосо дагы эртең классрумга жайгаштырып коем. Көрбөй калгандар, кеч келгендер, интернет жок болуп калгандар кошумча көрсөңүздөр болот. Сурооңуздар жок болсо анда сабак аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Чоң рахмат агай, саламатта калыңыз. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат агай сизге. Сертификат жөнүндө башка жерде суроо берген эжекелер сураган, сиздер маалымат бириктирдиңиздер да менеджерлерге берсеңиздер, сабакта агайдын да айтам деген убактысын алып коюп атасыздар. Ооба, абдан жакшы нерсе айтылды. Сабакта ошо сабак боюнча суроолор болсо жакшы болот. Анткени бул кесиптин уюштуруучулары башкалар болот. Чоң рахмат, сага аябай жакшы болду. Баары түшүнүктүү. Алла разы болсун. Рахмат агай. Сиздерге да рахмат. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө жакшы туруңар. Бүгүнкү сабак аябай кызыктуу өттү. Маалымат бергениңиз үчүн рахмат агай. Рахмат. Тилүү сөздөрүңүзгө рахмат. Рахмат агай.